Салам жаштар. Кутман күнүңөр менен достор. Кымбаттуу жаштар, бүгүн биз ар бир адамдын жүрөгүндө жашаган, бирок көп учурда ачык айтылбаган бир нерсе тууралуу ойлонобуз. Бул коркунуч. Коркунуч деген эмне? Көпчүлүк адамдар үчүн бул жөн гана жаман сезим сыяктуу көрүнөт. Кээ бирөөлөр коркунучту алсыздык деп эсептешет. Башкалар болсо аны жашырууга аракет кылышат. Бирок чындыгында коркунуч бул адамдын табигый бөлүгү. Ал бизди коргойт жана сактайт. Ошол эле учурда, эгер ал туура түшүнүлбөсө, ал адамды башкарып, анын жашоосун чектеп коюшу мүмкүн. Жаштардын жашоосунда коркунуч ар кандай формада көрүнөт. Кээ бирөөлөр коомдон четтеп калуудан коркушат. Алар үчүн эң маанилүүсү башкалар эмне дейт деген суроо. Кыргыз маданиятында бул өзгөчө күчтүү эл эмне дейт деген ой көпчүлүк чечимдерди аныктайт. Адам кээде өзүнүн каалоосун эмес, коомдун күтүүсүн аткарат. Себеби ал кабыл алынбай калуудан коркот. Кээ бир жаштар болсо келечектен коркушат. Мен ким болом? Жумуш таба аламбы? Ата-энемдин үмүтүн актай аламбы деген суроолор алардын ичинде тынчтык бербейт. Бул коркунуч кээде аларды аракет кылууга түрткү берет. Бирок көп учурда тескерисинче аларды токтотот. Адам аракет кылбай калат. Анткени ал ийгиликсиздиктен коркот. Башкалар болсо жакпай калуудан коркушат. Алар дайыма башкаларга жагууга аракет кылышат. Өз оюн айтуудан коркуп, чыныгы жүзүн көрсөтүүдөн коркушат. Натыйжада адам өзүн жоготуп коет. Ал башкалардын күтүүсүнө ылайык жашап, өзү болсо ичинен бош калат. Кээде болсо коркунуч өтө терең болот. Адам аны өзү дагы толук түшүнбөйт. Мисалы, мен жетиштүү эмесмин деген ой. Бул коркунуч адамды дайыма өзүн башкалар менен салыштырууга түртөт. Социалдык тармактардагы бул сезимди дагы да күчөтөт. Башкалардын идеалдуу жашоосун көрүп, адам өзүн жетишсиз сезет. Ал ойлойт: мен андай эмесмин, демек мен жетишсизмин. Албетте, бул коркунуч адамдын чечимдерине дагы чоң таасир этет. Кээде адам туура эмес жолду тандайт, анткени ал коркуп жатат. Кээде ал чындыкты айтпай коет, анткени ал башкалардын реакциясынан коркот. Кээде ал өз кыялдарын таштап коет, анткени ал ийгиликсиз болуудан коркот. Угарман, эмне үчүн коркунуч ушунчалык күчтүү? Эмне үчүн ал адамды башкарып коет? Себеби коркунуч дайыма бир нерсени жоготуп алуудан же бир нерсеге жетпей калуудан чыгат. Адам өзүнө маанилүү болгон нерсени жоготкусу келбейт. Ошондуктан анын жүрөгүндө коркунуч туулат. Чындыгында ар бир адамдын жүрөгүндө бир нерсе эң маанилүү орунду ээлейт. Кээ бирөөлөр үчүн бул адамдардын пикири, башкалар үчүн болсо ийгилик, акча, статус. Адам ошол нерсени жоготуп алуудан коркот. Ошондуктан ал ошол нерсеге көз каранды болуп калат. Суроо жөн гана сен эмнеден коркосуң эмес, чыныгы суроо сен үчүн эң маанилүү нерсе эмне? Анткени сен эмнени жогору койсоң, ошондон коркосуң. Коркунуч бул жөн гана сезим эмес, бул жүрөктүн багытын көрсөтөт. Ал адамдын эмне үчүн жашап жатканын, эмне үчүн күрөшүп жатканын ачып берет. Эгерде адам өз коркунучун түшүнбөсө, ал коркунуч аны башкарып калат. Бирок адам токтоп, ойлонуп, мен эмнеден жана эмне үчүн корком деп суроо берсе, анда ал өзүнүн жүрөгүн тереңирээк түшүнө баштайт. Анткени чыныгы өзгөрүү коркунучтан качуудан эмес, аны түшүнүүдөн башталат. Достор, эми жашыруун коркунучтар тууралуу тереңирээк сүйлөшөлү. Көп учурда адам мен коркпойм деп айтат. Сыртынан ал күчтүү, ишенимдүү көрүнөт. Ал күлөт, сүйлөйт, пландарын айтат. Бирок анын ичинде таптакыр башка дүйнө болушу мүмкүн. Себеби эң күчтүү коркунучтар көбүнчө сыртка көрүнбөйт. Алар жүрөктүн ичинде жашайт. Жаштардын көбү өз коркунучун жашырууга аракет кылышат. Себеби алар үчүн коркунуч бул алсыздык сыяктуу сезилет. Айрыкча биздин коомдо күчтүү бол, эркек эч качан ыйлабайт, өзүңө ишен деген сөздөр көп айтылат. Натыйжада адам өзүнүн чыныгы абалын жашырып, маска кийип жашай баштайт. Бир караганда баары жакшы көрүнүшү мүмкүн. Социалдык тармактарда коо сүрөттөр, ийгиликтүү көрүнгөн жашоо, жылмаюу. Бирок бул көрүнүш ар дайым эле чындыкты көрсөтпөйт. Көп учурда бул жөн гана сырткы көрүнүш. Ичинде болсо коркунуч, тынчсыздануу, күмөн саноо бар. Көп жаштар өзүн башкалар менен салыштырып жашашат. Ал ийгиликтүү, мен болсо андай эмесмин. Ал сулуу, мен андай эмесмин. Алар бактылуу, мен бактылуу эмесмин деген ойлор жүрөктө пайда болот. Бул салыштыруу акырындык менен ички коркунучка айланат. Адам жетишсиз болуп калуудан, кабыл алынбай калуудан коркот. Бир жаш жигитти элестетели. Ал окуусун бүтүрүп, жумуш издеп жүрөт. Сыртынан ал ишенимдүү көрүнөт. Достору менен сүйлөшөт, аларга пландарын айтат. Бирок ичинде ал коркуп жатат. Эгер мен жакшы жумуш таба албай калсамчы? Эгер ата-энемдин үмүтүн актай албасамчы? Бул коркунуч анын тынчын койбойт. Кээде ал аракет кылуудан дагы баш тартат.
анткени ийгиликсиз болуудан коркот. Же болбосо бир кызды элестетели. Ал өзүн башкалар менен салыштырып, мен жетиштүү сулуу эмесмин деп ойлойт. Ал башкаларга жагууга аракет кылып, дайыма өзүн көрсөтүүгө аракет кылат. Бирок канчалык аракет кылбасын, ичинде бир боштук бар. Себеби анын коркунучу кабыл алынбай калуу. Кээде бул коркунучтар ушунчалык терең болуп калгандыктан адам аларды кадимки нерсе деп кабыл ала баштайт. Ал ушундай эле болушу керек деп ойлойт. Бирок чындыгында бул коркунучтар адамды чектеп баштайт. Алар адамдын чыныгы потенциалын ачууга жол бербейт. Социалдык тармактар бул коркунучтарды күчөтөт дедик. Адамдар башкалардын жашоосунун эң жакшы бөлүгүн гана көрөт. Натыйжада өзүнүн реалдуу жашоосун ошол идеалдуу көрүнүштөр менен салыштыра баштайт. Бул болсо дагы көбүрөөк тынчсызданууга алып келет. Жашыруун коркунучтар адамдын чечимдерине таасир этет. Адам кээде туура эмес жолду тандайт, анткени ал четке кагылуудан коркот. Кээде ал өз оюн айтпайт, анткени ал сындан коркот. Кээде ал кыялдарын таштайт, анткени ал жетпей калуудан коркот. Бирок коркунуч ар дайым бир нерсени көрсөтөт. Ал жүрөктүн ичинде эмне болуп жатканын ачып берет. Эгер адам токтоп өзүнө чынчыл караса, ал коркунучун артында эмне жатканын көрө алат. Балким ал сүйүүгө муктаждык, балким кабыл алынуу каалоосу, же балким коопсуздук издөө. Коркунуч бул жөн гана сезим эмес, бул жүрөктүн үнү. Эгер бул коркунучтарды түшүнбөсөк, алар бизди башкарып калат. Бирок эгер биз аны таанып, аларга чынчыл карасак, анда өзгөрүү башталат. Эми угарман, суроо берели. Мен чындыгында эмнеден корком? Мен эмнени жоготуп алуудан корком? Мен үчүн кимдин пикири эң маанилүү? Ооба, бул суроолор жеңил эмес. Бирок дал ушул суроолор жүрөктүн тереңинде жаткан чындыкты ачат. Анткени чыныгы эркиндик коркунучту жашыруудан эмес, аны таанып, түшүнүүдөн башталат. Көрсө, адам Кудайдан туура коркпогондо, ал сөзсүз түрдө башка нерселерден корко баштайт экен. Адамдын жүрөгү бош турбайт. Ал дайыма бир нерсеге таянып жашайт. Эгер ал Кудайга таянбаса, анда ал адамдарга, акчага, статусуна же өзүнүн образына таянат. Жана ошол нерсени жоготуп алуудан корко баштайт. Мисалы, адам үчүн эң маанилүү нерсе башкалардын пикири болсо, ал дайыма адамдардан коркуп жашайт. Ал жакпай калсамчы, жаман ойлорсочу деген суроолор менен жашайт. Натыйжада ал өзүнүн чыныгы оюн айтпайт. Чындыкты жашырып, башкаларга жагынууга аракет кылат. Бул адам эркин эмес, башкалардын пикиринин кулу болуп калат. Башка бир адам үчүн эң маанилүү нерсеси ийгилик же акча болушу мүмкүн. Андай адам дайыма жоготуп алуудан коркот. Ал тынымсыз иштеп, чарчап, эс ала албай калат. Ал үчүн тынчтык жок. Анткени ал өзүнүн коопсуздугун убактылуу нерселерге байлап койгон. Кээде коркунуч адамды күнөөгө дагы түртөт. Адам чындыкты айтпай коет, анткени ал жыйынтыктан коркот. Ал туура эмес иштерге макул болот, анткени ал жумушун жоготуп алуудан коркот. Ал адилетсиздикке каршы турбайт, анткени ал жалгыз калуудан коркот. Коркунуч адамды жөн гана токтотуп койбойт, ал аны өзгөртөт. Ал адамдын ким экенин, кандай чечим кабыл алаарын аныктайт. Эгерде коркунуч туура эмес нерсеге багытталса, анда жашоо дагы туура эмес багытка кетет. Угарман, кандай деп ойлойсуз? Адамдар эмне үчүн ушунчалык көп нерседен коркот? Себеби адамдын жүрөгү бир нерсени эң жогору коет. Ал нерсе анын куткаруучусу болуп калат. Адам ошол нерсеге үмүт артып, андан коопсуздук издейт жана ошол нерсени жоготуп алуудан коркот. Бирок бул нерселер адамдын пикири, акча, ийгилик туруктуу эмес. Алар өзгөрөт, жоголот. Ошондуктан аларга таянган адам дайыма коркунучта жашайт. Коркунуч тууралуу ыйык жазууда эмне дээрин карап көрсөк. Себеби коркунуч жөн гана психологиялык тема эмес, бул руханий дагы тема. Адамдын жүрөгүндөгү коркунуч анын Кудай менен болгон мамилесине түздөн-түз байланыштуу. Ыйык жазууда коркунуч деген сөз ар кандай мааниде колдонулат. Бир жагынан ал жазадан же жоготуудан коркууну билдирет. Мындай коркунуч адамды качууга түртөт, жашырууга мажбур кылат. Адам жаза алам деп корккондо ал Кудайдан алыстагысы келет. Экинчи жагынан ыйык жазууда башкача коркунуч жөнүндө да айтылат. Бул ыйык, терең урматтоо менен байланышкан коркунуч. Бул коркунуч адамды Кудайдан алыстатпайт, тескерисинче ага жакындатат. Мындай коркунуч сүйүү менен коштолот. Бул жерде адам Кудайдан жаза алам деп эмес, анын улуулугун түшүнгөндүктөн аны жоготуп алуудан коркот. Бул эки коркунучтун айырмасы абдан чоң. Биринчиси кул абалдагы коркунуч десек болот. Экинчиси болсо мамиле. Биринчиси адамды басат, экинчиси болсо адамды өзгөртөт. Ыйык жазууда Кудайдан коркуу бул акылмандыктын башталышы деп айтылат. Бул сөз терең мааниге. Адам чыныгы акылмандыкка жетиш үчүн ал биринчи кезекте Кудай ким экенин түшүнүшү керек. Эгер адам Кудайды туура тааныбаса, анын жашоосунда туура багыт болбойт. Кудайдан коркуу бул жөн гана коркунуч сезим эмес. Бул Кудайды жогору коюу,
Анын алдында жашоону баалоо. Мен каалаганды эмес, туураны тандайм деген чечим. Көп адамдар Кудайдан коркууну туура эмес түшүнүшөт. Себеби эгер мен Кудайдан корксом, анда мен дайыма коркуп, тынчсызданып жашашым керек деп ойлошот. Бирок бул туура эмес. Чыныгы Кудайдан коркуу адамга тынчтык берет. Себеби ал адам Кудайдын колунда экенин түшүнөт. Бир адамды элестетели. Ал караңгыда жалгыз жүрүп баратат. Ал коркуп жатат. Бирок анын жанында ишенимдүү, күчтүү адам бар экенин билсе, ал такыр коркпой калат. Себеби ал жалгыз эмес. Ошол сыяктуу эле Кудайдан туура корккон адам өзүнүн жалгыз эмес экенин билет. Ал Кудайга таянат. Кудайдан коркуу адамдын жашоосунда багыт берет. Ал адамга эмне туура эмес экенин түшүнүүгө жардам берет. Ал адамды күнөөдөн сактайт жана адамды туура чечимдерге жетектейт. Ошондой эле бул коркунуч адамды өзгөртөт. Адам Кудайды канчалык терең түшүнсө, ошончолук анын жүрөгү да өзгөрөт. Ал жакшыны сүйүп, жамандыкты жек көрө баштайт. Бул сырттан келген басым эмес, бул иштен чыккан өзгөрүү. Көп адамдар коркунучтан качкысы келет. Бирок ыйык жазуу бизге башка нерсени көрсөтөт. Маселе коркунучта эмес, анын багытында. Адам дайыма бир нерседен коркот. Ал эми суроо болсо, ал кимден коркот? Эгер адам Кудайдан коркпосо, ал сөзсүз башка нерселерден коркот. Адамдардан, келечектен, жоготуудан. Анан бул коркунучтар ага тынчтык бербейт. Ал эми Кудайдан туура коркуу башка коркунучтарды ордуна коет. Ал адамды эркин кылат. Себеби ал адам эң жогорку чындыкка таянып жашайт. Угарман, чыныгы Кудайдан коркуу деген эмне? Көп адамдар бул түшүнүктү туура эмес кабыл алышат. Алар Кудайдан коркуу бул дайыма титиреп, тынчсызданып, өзүн күнөөлүү сезип жашоо дешет. Бирок чыныгы мааниси таптакыр башка. Бул коркунуч адамды баспайт. Тескерисинче, аны эркин кылат. Кудайдан коркуу бул анын улуулугун, ыйыктыгын, күчүн түшүнүү. Бул жөн гана маалымат эмес, бул жүрөктө болгон тажрыйба. Адам Кудай ким экенин чындап түшүнгөндө, анын ичинде чыныгы урмат, таң калуу жана терең сый пайда болот. Бул коркунуч болсо, качууга эмес, жакындоого алып келет. Адам Кудайдан алыстагысы келбейт. Тескерисинче, ага жакын болууну каалайт. Себеби ал Кудайдын улуулугун гана эмес, анын жакшылыгын да түшүнө баштайт. Чыныгы Кудайдан коркуу бул жаза алам деп коркунуч эмес. Бул аны жоготуп алуудан коркуу. Бул анын алдында туура эмес жашоодон коркунуч. Бул мен Кудайга каршы чыккым келбейт деген ички каалоо. Бир мисалды элестетели. Адам абдан сүйгөн, урматтаган бир адам бар дейли. Ал ошол адамды жогото алуудан коркот. Ал аны капа кылгысы келбейт. Бул коркунуч жазага байланыштуу эмес. Бул мамилеге байланыштуу. Ошол сыяктуу эле Кудайдан туура коркунуч бул сүйүүгө негизделген коркунуч. Көп адамдар коркунуч менен эркиндик карама-каршы нерсе деп ойлошот. Бирок бул жерде тескерисинче. Эгер адам Кудайдан туура корксо, ал башка нерселерден коркпой калат. Адамдардын пикири анчалык маанилүү болбой калат. Келечек дагы коркунучтуу көрүнбөйт. Себеби адам эң чоң, эң күчтүү, эң ишенимдүү Кудайга таянат. Бул нерсе адамдын приоритеттерин өзгөртөт. Ал эл эмне дейт деген суроодон Кудай эмне дейт деген суроого өтөт. Бул өтүү болсо чоң өзгөрүү. Бул адамдын жашоосун толугу менен өзгөртө алат. Чыныгы Кудайдан коркуу бул жүрөктүн жаңы багыты. Бул сырттан мажбурлоо эмес, тескерисинче иштен чыккан каалоо. Адам туура жашоону мажбур болгон үчүн эмес, каалаган үчүн тандайт. Бул коркунуч адамды тынчтыкка алып келет. Анткени ал өзүн көзөмөлдөөгө аракет кылбайт. Ал Кудайга таянат. Ал келечекти толук түшүнбөсө дагы Кудайга ишенет. Бул ишеним коркунучту азайтат. Кээде жаштар ойлошот. Эгер мен Кудайга жакын болсом, анда мен көп нерседен баш тартышым керек. Бирок чындыгында Кудайдан коркуу адамды чектебейт. Ал аны туура багытка коет. Ал адамды өзүн жоготуудан сактайт. Ошондуктан мен Кудайды ким катары көрөм? Мен аны алыста турган, жазалоочу күч катарыбы, же улуу, ыйык, бирок жакын Кудай катарыбы? Менин жүрөгүмдө Кудайга карата кандай сезимдер бар деп суроо берип көрсөк болот. Ошентип, чыныгы Кудайдан коркуу бул жаза же жазадан качуу менен байланышкан тынчсыздануу эмес, бул Кудайдын улуулугун, ыйыктыгын жана чексиз баалуулугун терең түшүнүүдөн чыккан ички урмат. Ал адамдын жүрөгүн өзгөртүп, аны Кудайдан алыстатпай, тескерисинче ага жакын жашоого жетектейт. Жана дал ушундай коркуу адамды башка бардык коркуулардан акырындык менен бошотуп, анын жашоосуна туруктуулук, багыт жана тынчтык алып келет. Качан адам Кудайды эң жогорку орунга койгондо, адамдардын пикири, келечектин белгисиздиги жана жоготуулар мурдагыдай күчкө ээ болбой калат. Анткени жүрөктүн борборунда туруктуу жана өзгөрбөс чындык пайда болот. Ал адамды туура чечимдерге жетектеп, ички эркиндикке жана бекем ишенимге алып келет. Ошону менен жаштарга арналган уктуруубуз аягына келип жетти. Кийинки аптада жолукканча бар болуңуздар. Саламатта калыңыздар.